Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тил сабагын баштайбыз. Даярсыңарбы? Азаматыңар. Сабактын темасы ата точ. Сабактын максаты ата точ анын башка сөз түркүмдөрүнөн айырмасын, окшош жактарын жазуу түрүндө жана ооз-эки кебиңерде так колдоно аласыңар. Экинчи, күн менен шамал тексте берилген. Бул тексттин окуп, түшүнүгүн айтасыңар. Ал тексттен жаңы сөздөрдү таап, маанисин чечмелейсиңер. Ата точ сөздөрдү тексттен табасыңар. Сүрөт боюнча ата точту катыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Асты сызылган сөздөрдү ата точтор менен алмаштырып жазасыңар. Эгерде силер сөз түркүмдөрдүн маанилери менен туура туташтырсаңар, анда 4 упайга ээ болосуңар. Экинчи, жаңы сөздөр менен иштөөдө 1 упайга ээ болосуңар. Үчүнчү, окуп түшүнүү үчүн берилген тапшырмаларды аткарсаңар 3 упайга ээ болосуңар. Көнүгүү иштегенде жалпысынан 4 упайга ээ болосуңар. Ошентип, жалпы 12 упай топтошуңар зарыл. 10-12 упайга чейин топтой алсаңар, анда 5 деген баанын ээсисиңер. 7-ден 9 упайга чейин топтосоңор, анда 4 деген баа ала аласыңар. Эгерде 4 упайдан 6 упайга чейин топтосоңор, анда 3 деген баасынын ээси болосуңар. Анда сабагыбызды баштадык. Сабак баштагандан мурун сөз түркүмдөрдү өткөнбүз. Ал сөз түркүмдөр зататоч, сынаточ, санаточ, этиш. Мына ушул сөз түркүмдөрдүн маанилерин эсте. Аларды туура туташтыр. Бул жерде жебелер менен берилген. Жебелердин багытын туура маанисине же эрежесине туташтырышыңар керек. Мисалы, зататоч. Бул дейт заттын кыймыл аракетин билдирип, эмне кылып жатат, эмне кылды, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Чак, сан, жак түзүлүшү боюнча өзгөрөт дейт. Туурабы? Эгерде туура эмес болгон болсо, жебенин багытын туура эрежеге алып барып туташтырасыңар. Китебиңерди карагыла. 115 бетте күн менен шамал деген жомок берилген. Бул жомокту окуурдун алдында бул тапшырмаларга көңүл бөлгүлө. Биринчи, абдан түшүнүп окуйсуңар. 5 мүнөт жетиштүү. Экинчи, ошол жомоктун ичинен, тексттен түшүнүксүз сөздөрдү дептериңе жазып ал. Анын маанисин чечмеле. Эгерде түшүнбөсөңөр, башкалардан сурап көр. Такыр эч кимден жардам ала албасаңар, менден сурагыла балдар. Мына дептериңе адегенде мына графикти сызып ал. Анан жаңы сөздөрдү, түшүнбөгөн сөздөрүңөрдү жазып чыккыла. Сөздөр деген графасына жазасыңар. Анын маанисин чечмелеп түшүнгөнүңөрдөн кийин ошол сөздү катыштырып сүйлөм түз. Азаматсыңар. Кийинки тапшырмабыз ошол сөздү жазып бүткөндөн кийин тексттен каармандарды аныктайсың да каармандардын сүрөтүн тартасың. 1 мүнөт убакыт кетет. Экинчи, ушул тексттен ким күчтүү, эмне үчүн күчтүү болду? Ролдоштуруп, үн чыгарып окуп көр. Үчүнчү, ушул тексттен жумшак, жакшы мамиленин күчү канчалык деңгээлде экенин аныктаган сүйлөмдү тап, анан айтып бер. Көңүл бур. Ата точ деп эмнени айтабыз? Заттын, сын, сана точтордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай
жалпылап көрсөткөн сөз түркүм ататооч деп аталат. Ататооч зататооштун дагы, сынатооштун дагы, санатооштун да суроолоруна жооп берет. Мисалы, бул Айбек. Бул ким? Айбек. Демек Айбек ал сылык бала. Биз да ошондой болгубуз келет. Бул деген ататооч, ал деген дагы ататооч, биз ошондой деген дагы ататооч сөздөр. Эми суроолоруна карап көрөлүчү. Ал сылык бала. Ал деген сөз Айбек деген зататооштун ордуна колдонулуп атат. Ким сылык бала? Ал деген ататооч жооп берет. Биз ким? Ким да ошондой болгубуз келет. Биз дагы ошондой болгубуз келет. Демек ким деген суроого жооп берип атат биз деген сөз. Биз деген сөз ататооч болот экен. Ал, биз, бул, ошондой деген ататооч сөздөр сөздүн белгисин, атын, санын, сынын көрсөтпөй эле турат. Бул жалпылап гана айтылган сөздөр. Азаматсыңар, силерди түшүндү деп ойлойм. Анда экинчи көнүгүүгө өтөбүз. Сүрөттөр берилген. Сүрөттөр боюнча ататоошту катыштырып сүйлөм түзгүлө. Анан дептериңерге жазгыла. Бул жерде күн, шамал, анан тончон киши, 3 каарман катышып атат. Силердин тарткан сүрөтүңөр ушундай беле? Анда эмесе балдар? Күн, тончон киши, шамал деген зататооч сөздөрдү ататооч сөздөргө алмаштырып, анан сүйлөм түзөсүңөр. Эгерде бүткөн болсоңор, 3-чү көнүгүүгө өтөбүз. Күн менен шамал деген тексттен 2 сүйлөмдү көчүрүп жаз. 1-чи, 2-чи сүйлөмдү көчүрүп жазсаңар болот. Андагы ошол сүйлөмдөгү зататоошту ататооштор менен алмаштырып жаз. Дароо эле өзүң жазып алба. Зататооч сөздөрдү ататооч сөздөр менен алмаштырып жаз. Азаматсыңар. Эми 4-чү көнүгүүгө өтөбүз. Бул жерде сол тарапта 3 сүйлөм берилген. Ал 3 сүйлөмдөгү ар биринде зататооч сөздөр белгиленип коюлган. Ушул боелгон зататооч сөздөрдү ататооч сөздөр менен алмаштырып айт, өзекил айтып көрчү. Азаматсыңар, кийинки үйгө тапшырма берилет. Анда эмесе көңүл бөлүп жазып алгыла күндөлүгүңөргө. 116 бет, 6-чы көнүгүү. Аба ырайы деген темада ататоошторду катыштырып жомок ойлоп табасыңар. Анан дептериңерге жазасыңар. Сулуу, таза, булгабай жазгыла. Балдар, кана ойлонгулачы. Бүгүн сабакта эмнени билдим? Тапшырманы аткарды мага эмнелер жеңил болду? Кайсы тапшырманы жеңил аткардың? Ойлоруңду жазып кой. Демек балдар, эми упайларыңарды, топтогон упайларыңарды карап көргүлө. Канча деген упай топтодуңар? Азаматсыңар, силерге ийгилик, жооп күтөм. Эскертүү, карагыла. Тестти онлайн иштейбиз. Түзүлгөн тесттерди ссылкадан мен силерге жөнөтөм. Айбилим программасында видеолор жүктөлгөн. Ошол видеолорго дагы көңүл бургула.